берсе болбойт. Улуу маегиңизге абдан рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу менин YouTube каналымдын көрөрмандары. Көптөгөн элдердин суранычы боюнча бүгүн менин мейманым Кыргыз Республикасынын эл артиси Төкмө Акын, обончу, айтор санап отурсам далай таланттардын түбү ачылат. Элмирбек Иманалиев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз мени аябай суусатып, чуркатып анан интервью берип атасыз го. Ушул нерсени бир ушул мезгилди күткөндөр. Бардык нерсе баягы маңдайга жазылган тагдырдын тайгүлүк ташынын качан токтошунда болот экен. Ушул күнгө мына бүгүн жакшы күн өзгөчө. Күндө кактап катуураак тийип, сырттан качып, ичке кирип, ушундай болуп жанагы кээде бул малгендиктүү кыргыз эли ошол мүнөздөрүбүз кээде бир салыштырып келгенде окшошуп кетет. Ушундай айрыкча ысыктарда, ысык суукта жанагы тоо эчкилериндей, тоо текелериндей болуп ушундай качып турмай бар да көлөкөгө, сыртка дегендей. Бүгүн көрдүңүзбү мындай табиятта күн кактап тийген жок. Күндөгүдөн салкын. Ушундай бир жакшы күн. Сурай бер. Ушу аба ырайына байланыштуу макулдугуңуз бердиңизби? Аба ырайына карадым да. Жок, сиздин сырткы аба ырайга караганда жан дүйнөңүздөгү аба ырай дал бүгүнкүдөй болуп атат окшойт дейм да. Жамгыр нөшөрлөбөйт, асманда күн чакыйбайт. Сизде азыр бир тынчтык пайда болгон өңдөнөт да, мага ушундай сезилип атат. Мүмкүн. Негизи өзүм сыртыман караган кишилер айтат көбүнчө. Мындай тынч, токтоо, оор басырыктуу, ушундай жай адамсың деп. Бирок мен өзүм байкашымда анан мени өтө жакындан билгендер билет, менин ичимде бурганак көп. Бир ырым болсо керек эле. Буулуккан булут болдум мен, буркурайт жамгыр ичимде деген. Ошонун сыңарындай буулуккан булут болуп, жамгыр ичимде жаап аткан учурлар болуп калат. Андан коргоно да албайсың. Ички жамгырдан адам коргоно да албайсың. Кол чатырың жардам бербейт. Жана башка нерселер жардам бербейт. Болгону ал жамгыр ушундай сабайт ичиңде. Анан 15 жашыңызда, алдап атам 13 жашыңызда, Туганбай Абдиев сизди көрүп көпчүлүктөн. Мындай көрөгөч болсо керек да, ошол маалда кандай дейсиз, бир көкүрөгүндөгү бир нерсеси айтып берсе керек да, ушул кишини илегет деп. Биринчиден ал кишиге өзүнүн бир тууган иниси, ал киши азыр бар, өмүрү узун болуп көп жашаган карыялардан болсун, аты Койчубай, бир тууган иниси. Ошол кишиден менин дайыным уккан да. Бул аксакалыбыз өзү бир кызык жагдай болгон экен. Илгери горкомдун биринчи секретары, мындайча айтканда мэр азыркыча, Кулматов деген болгон кеңеш. Кийин баласы дагы мэр болду го. Мына ошол киши бул кишиге 5 бөлмө квартираны ордерин берген атып, бул кишинин бала чакасы көбөйүп, 2 бөлмө үйгө батпай калган кезде арыз жазып кайрылган экен да. Ушундай батыша албай калдым, 6 балам бар, мага чоңураак квартира керек дегенде. Анан чакыртыптыр да, бетме бет көрүшүп кетсин деп. Ал кезде горком биринчи секретарларына мындай кире бериште эле курулай жок, жөн эле бери жагы эле бүтүрчү экен, бирок кабыл алганы калды деп, муну устатым өзү айтып берчи. Анан бардым дейт. Барсам, бир суроо берди дейт. Бул өнөрүңүз, бул сейрек кездечү өнөр. Анан бул ушуну менен уланып кетеби, же силер менен кошо кетип калып анан токтоп калабы? Дегенде билбейм дедим дейт ийин кошуруп. Балдарыңыз мынакей арыз жазыптырсыз, менин 6 балам бар деп. Ошол 6 баланын мындай өзүңүздү тартып акын болуп, Төкмө Акын боло турганы мындай жокпу? Деген суроо коет экен да кабыргасына.
Анан бул киши тили ушундай бир сендей өзүңдөй сөзмөр бир нерсени тарс турс дароо айтып ийген мүнөзү бар киши эле. Осмонкул Калык деген залкарлар төрөтө албаган балам менин колуман келбейт экен дедим дейт. Мына кызык жооп берет. Дегенде күлдү дейт. Күлүп туруп эле анан заматта кайра мындай олуттуу мындай бир каардуу түскө келди дейт. Келип туруп балаңыздан чыкпаса элдин ичинде бар. Ошол элдин ичинен издеп таппайсыңарбы? Мына мен көргөндөн ушундай 4 акын жүрөсүңөр. Бирок ушу элдин арасынан чыгат кыргыз болгондон кийин. Ошолорду шакирт кылып алып өстүрүп чыгарышыңар керек. Бул өнөр өлбөс керек, өчпөш керек дептир да. Дегенде анан бул киши ошол ниетин инисине билдирсе керек, Койчубай деген жана аксакалга. Азыр айтып атпайм. Анан ошенткенден кийин ал дагы мындай көз салып жүрсө керек. Анан мен желмогустай болуп ырдап чыга калам. 1-Нооруз майрамын белгилеген болчу ошондо кыргыз казак биригип. Салт жаңырып, Горбачевдун убагы эгемендикке келаткан учур дегендей. Анан ошол Ноорузда мен элге учурашып ырдап, такылдап. Анан ошол жерден жана Койчубай аксакал көрүп калат дагы, агасына айтат. Ак жарда бир бала ырдап атат дейт. Ой, кандай ырдайт экен дейт. Эшмамбет деген атактуу ырчынын чөбөрө жээн экен дейт. Ай, жакшы экен дедим дейт. Кандай ырдап атат деп кайра сурасам, силердей эле ырдап атат дептир. Мына карачы, мен ушул сөзгө сыймыктанам, ушул убакка чейин. Силердей ырдап атат дегенде эле окуй аны тап. Мен барам өзүм бир көрөм, жолугам, алып кетем дептир. Ошентип эле ал киши мени өзү издеп барып, баягы негизинен устатты шакирт издейт, бирок шакирт издеп барып мен таап, көңүлүнө толдум. Ырдап бердиңизби? Тезирээк ырдап бердим. Маңдайына отургузуп алып. Маңдайына сүрдөп. Башында сүрдөдүм. Анан бирок ал киши келе электе сүрдөндүм, келип туруп, мына бул балабы деп эле келип жаныма отуруп, анан мындай тиземе колун койгондо эле мен жоошуп бир башкача болуп эле көптөн бери көргөн кишидей. Анын үстүнө менин атам дагы андан бир 2 жыл болуп эле көз өтүп кеткен. Ошол киши тирилип келип калгандай эле сезилип бир неме болду. Ырдап бердим тайманбай. Менин ырларым менен мен мектепке барбай калган күн болчу. Ошондо издеп барыптыр да. Мектептен барып баягы деломду көрүптүр, дуал гезитке чыккан, жазган ырларымды окуптур. Дебдерде фестивалга катышкан ырларым бар эле. Буларга көз жүгүртүп чыгыптыр. Анан жазмакын болобу, төкмакын болобу иши кылса бир жагынан чыгат деп агайларыма айтып берет. Анан кийин жанагы Токторбай деген ветврачтын үйүндө биз жолукканбыз. Анан ошондо мен барып жолуга турган күнү ал кишини дагы бир жактарга сүйрөп кетет да мейманчылар. Ошондой жерден келди да. Келип анан ырдап бергенден көрүп эле болду. Эми мен атаңды кичине билет экем эстесем. Көз өтүп кетиптир. Эми сен апаңды макул кыл дагы. Шаарга бар деди. Мектепти да ошоктон окуйсуңбу, эмне кыласың? Иши кылса сен бул айылда жүрбө. Көрсө мугалимдер кичине мени тентек бала деп койсо керек. Анан бияктан бузулуп кетесиң деп элейт. Сен шаарга барып эртерээк мындай баштачу ишти баштай бериш керек. Тез болгону жакшы го бир өлүмдөн башканы дегендей. Ошон менен мени эликтирип койду. Мен ал киши антип айтып кеткенден кийин эптеп эле окуу жылы бүтсө экен, ушул деп көзүмө желмогустай көрүнгөн сабактардан кутулуп эле мен телевизорго чыгып эле артист болуп калат экенм, ырдайт экенм. Ал жакта мектептин окуусу жок деп ойлопмун да. Анан келип алдым дело менен. Же болбосо 8 жылдык билими бар деген дагы эчтеке жок. 7-класс менен келип. Анан ошентип алгандан кийин кайра дагы нечен кыйноолорду көрүп, ошентип барып анан эптеп жолумду тапкан балдарга кирем. Анан ошол андан кийин келип мен бирин экин бул жактан мектепти улантымыш болуп көрдүм. Болбой калыптыр. Менин көңүлүм көк таштай болуп мектептен калыптыр. Эмнеге? Мектептин көңүлү менден калыптыр. Билбейм, окугум келбейт. Кайсы сабакты жаман көрчүсүз? Жаман көргөнүм бул адатта дайыма эле Анан сен билбедиң. Эсеп жагынан жакшы эмес. Эметпейм, кызыкпайм. Анан мен өзүм баягы бир саал мугалимдерим менен каяшада айтыша кетчүм айылда. Мага бул сабактардын кереги жок деп. Себеби демократия да келе баштады. Ошону да жүрөгүм түпкүрүндө сездим. Мени мындай мажбурлап окута албайсыңар. Мага химияңардын да кереги жок, физикаңардын да кереги жок.
алгебраңардын да кереги жок, геометриянардын да кереги жок, кереги жок, кереги жок деп атат. А сага эмне керек? Эмне болосуң? Мага керек, мага адабият керек. Мага андан көрө ошол адабиятты кенен окуткула. Мен мектептин программасына ыраазы эмесмин деген балдардан болчумун. Бизге деген үйрөткүлө, сабактан сырткары кошумча сабак болсо жакшы болот эле дечүмүн. Өзүм болсо Алыкулдун ырларына чейин жаттап алгам. Китептин кайеринен темасын айтса ырды жаттап айтып кете берчүмүн. Ошого окшогон нерселер болчу. Анан мени ошол мектептин физика мугалими азыр мынакей улуттук университетте астрономиядан сабак берет. Калыбек Фабакир деген агай өзү физик болсо дагы бардык предметке сабак берүүгө даяр мугалим эле. Мага адабияттан дагы, музыкадан да шыктандырып, кыскасы менин ошо жактагы бир талантымды ачты. Же болбосо кичине мүмкүнчүлүгүм болсо ошонун баарын мындай бир ачып чыккан мугалимдердин бири. Азыр дагы ал киши менен мен жакшы сүйлөшүп, бир нерселерди талкуулап, жакшы маектешип, сыйлашып жүрөбүз ушул топто. Бул тентек болчумун дедиңиз го. Кайсы жаатында тентек? Эми тентек болгондо мен абдан жок, мен абдан уюштуруучу болчумун. Мындайча айтканда, ушундай бир балалык кыял экен. Биз ошол кездерде жанагындай уруш мушташ кинолорду баардыгын видео коюп, бир Канжарбек деген агабыз алпары болуп үйүнөн 1 сомдон алып, ошол жерге эптеп 1 сом тапсак барып баягы Брюссель менен тааныштырды ал киши. Жеки Чан менен тааныштыра баштады. Жаңыдан ошондо актер экен. Анан ойлоп турбуз да, мына дүйнөдөгү эң бул жашоонун багыты ушул күчтүү болуш керек. Тигүү деген ойго азгырылсак керек. Адан кийин мен өзүм чынын айтканда чоңмуштум, мыкты балдарды тегерегиме, алар мындай орусча айтканда послушный болушат экен көбү. Чоңмуштумдарбы? Өзүнүн мнениясы азыраак. Сиз башкара аласызбы? Мен аларды акылыма салып, эптеп иши кылса өзүмдүн тегерегиме топтойм. Өзүм теңдүүлөрдү, 1 жаш улууларды, 1 жаш кичүүлөрү бар. Бирок ошол мектепте биздин максатыбыз ушул бир жогорку класстарга чейин бизди угуш керек дейт. Анан кийин мугалимдерге, ата-энелерден арыз түшө баштады. Мен себеби мындай мажбурлап мектептеги балдарды сабагына да барба, башкага да барба деп жанагы топ биригип алып туруп, анан өзүбүздүн бир керектүү, тийиштүү кишилердин алпары алып, баягы жер тептирип, огород каздырып, ушундай жумуштарына ишке салчубуз. Анан булардан арыз түшкөн. Кичине баягы бир айылда аркыбыз, беркөбүз, тигил айыл, бул айыл болуп, чоң концерт же бирдеке тополоң болгондо көп массалык уруш болуп кетчү. Ошондойго биз өзүбүздүн айылдын, өзүбүздүн мектептин балдарын уюштуруп келчүмүн. Анын баары менин ошо айылда калды. Мына кудайчылыгы, мен шаарга келгенден баштап бирөө менен чекеге чертишип көргөн жок. Менин чоң балдар айтты, бул шаардын мүнөзүн билгендер. Ал жерден уруш чыгара көрбө, дароо эле кесилесиң же өлтүрүп кетишет деп. Мына ошондон тартып, анан кийин мен тыптынч бул жака келгенде анча-мынча айылдан түтөтө койчу чылымымды токтотуп, жана башка да бир адаттарымдын баарын жыйыштырып, жөн гана комузумду компоюп, көтөрүп басып жүргөн токто менин наоборот мындай бир чалдарга окшошкон, ошондой сүрөттөшкөн балага айланып, анан жакшынакай болуп мен аксакалдардан үлгү алдым. Мен ошондо ушу жатаканадан кубаланып анан көчөдө калдык. Калганда кыдырып шаардагы тууган уруктукуна 1-2 күндөн батасың, батпайсың, кыскасын айтканда көчөдө калдым. Башкача айтканда ушу таптагы көчө балдарынын бирөө болдум мен деле. Анан ойлоном, күн узара баштады. Мына азыр күн узун мезгилдер го. Май келди, май айы келгенде күн узарып, түн кыскарды, эшик жылуу. Мындайча айтканда вокзалга барсаң деле таң атырасың, баягы көпчүлүк менен. Болбосо скамейкага жатып алсаң деле уктай койсоң таң атып калат. Ошентип анан бат эле мен көнүп алдым мен ага. Жагып калды. Көндүм, жагып калды. Ошол кезде бир алгач көрсө Кытайдан келе баштаган баштыктар экен да. Коозала бир жакшынакай 4 чарчысынан келген чоң, ушунча удобный, өзү жеңил, ичине баарын салсаң батат. Ошондойго китептеримди салып алгам. Ошону мен азыркыга чейин бир адатым бар, бир китепти эле окубайм да. Бир нече китепти коюп алам, бир өзүнчө эле бир өзүмдүн баягы кызыгуум, настроюм жоголот.
анан экинчи китепти ар кайсы маны окуй берем. Ошондой болчу, ошондо эле. Бирде тигини муну кылып аралаштырып окуп. Анан азыр мына экөөбүз отургандай скамейка деп коелу отургуч. Анан ал кезде кайкалатып мындай ийрейтип буйрайтып. Азыр эми бөлөкчү ал жерде. Ушундай болгон мындай бир укмуш кооз алекей Кокондун ханынын тагына окшогон скамейка да. Анан мен ошол жерде анан баягы жатып уктаганда түндө мындай оодарылып кетсем, баягы чуңкуруна оодарылып кетип анан мурдум тиги жөлөң мурдум жанагынын жөлөң күчүн сүзүп калат экен да. Ошондой болуп калып, анан кийин башка түшкөндө адам ойлоно баштайт экенсиң. Анан мен ойлондум, мынанча китепти эмне көтөрүп жүрөм мен? Бул ушул жерде кызматын кылсын да, окуганым окуган, анан бул башка да кызмат кылсын деп байкуш китептерим мага ошондо акылыма акыл кошту, мага деген койка болуп да берди да. Жана чуңкуруна катар тизсем, тегиз болуп калат экен. Анан жакшынакай түз жатып уктайт экенсиң. Ошол бульварда мен жатып түнөп жүрдүм. Бир кызыкты айтып берсем болобу? Бир күнү мен катуу уктап турмун. Негизи мындай таң ата электе, өзү мен азыр да эрте турам. Мындай күн чыга электе, таң атып ата электе, мына таң атат болгондо эле мен туруп кетчүмүн. Анан бир күнү чарчаган экенмин, ушундай. Мындай бир шашкеге чейин уктап калып турмун да жанагы. Отургучта. Скамейкада. Бирок кыймылдабай уктаптырмын да, айтууда. Бир малда ушундай жатам, аңгыча эле бир кыбыр дегендей бир нерсе болуп кетти деле мен көзүмү ачсам, тырышкан эле бир жез кемпирдей эле бир кемпир да. Деп эле чоочуган жерден баярдан карыгып турат дейт го кыргыз. Карыгып турдум. Карыгып турсам ал байкуш 2 метр тете секирип менден качты. Боже мой деп чокунуп атат. Эме живой экен депчи. Тирүү экен деп атат. Тирүү экен Кудай деп. Өзүнүн Кудайына сыйынып ушинтип калды. Анан мен түшүндүм баягы уйкусуроо менен. Анан снок деп баягы ушинтип аткан экен өзү. Көрсө ал мен өлүп калыптыр деп ойлоп. Баары көчөмөн экен анан айтып коет. Ушундай баягы окугам эметип алып китептерин көрдүм дейт, чачылып калыптыр дейт. Анан кийин такыр кыймылдаган жоксуң, мага дем албагандай сезилип атат деген оюн айтып, анан мен тирүү экениме сүйүнүп, ал секирип кетип, чочуп кетип, чокунуп атат. Мен бер жакта алактап, шашып-пушуп китептерими жыйыштырып качканга даяр болуп атам. Мен ал бир кубалап алчудай сезилип кетти. Мына ошондой болуп бир таң атканы эсимде. 13 жашыңызда келип атасыз да бул жака. Апаңыз кантип жиберди анан сизди? Апам мени жибербей койду. Мына кызыгы. Мен жанагы ошол жаштык деген бир башталып анан аягына чыга албай жүргөн поэмам бар. Ошондо бир сүрөттөп кетем го. 2 көйнөк салынган портфелим бар, 2 жука ыр жазган дептерим бар. Жетет ушул шаар кетем деп туруп алдым, жемесин эжекемдин угуп алдым. Бийиктерден жалт эткен кыялдарым бийлик кылды, мен аны тыя албадым. Деп анан мындай болуп анан жибербейм дегенде болбой кетип калдым. Заман кыйын болуп башталды. Кадимкидей үзгүлтүккө учурап, талон менен дүкөндөн нан чай алган учур болуп калды. Анан ошондой күн болуп атса, өзү өмүрүндө көрбөгөн борбор шаарга кетип атса бармактай болот. Апам макул болуп атканда эле мына күн жакындап кетейин деп калган кезде эле Чалкасына болбой баштады. Ойго чөмүлүп отуруп калат. Сүт тартчу эле да сепаратор менен. Ошонусун тартып атып эле бир малда тартпай туруп калды. Анысы гыр деп атат. Апам не ойлонуп кеттиңиз десем, сен кетесиңби деди. Эми кетем деп атпаймынбы десем эле, каяка кетесиң? Деп ошентип ошол баягы жокчулуктун да шарты, анан үйдүн баягы атабыз кайтыш болуп калгандан кийин биздин деле социалдык шартыбыз жыргап кеткен жок да. Анан кийин кетем деп аткан, албетте, ага оор угулду, эжем урушту. Ушуга тең мен кайкырасың. Мен болот, кете берем дедим, кетем. Ошон менен келдим. Анан кийин карабайсызбы, каршы турса деле, болбосо деле болбой эле келдим. Баарынан кызыгы менин жол киреге толук жеткидей дагы акчам жок. Чыгып атам да үйдөн, райондун борборуна жетем. Анан мен минтип айтып атам. Ошол кезде жанагы жүн алышчы. Бир кездеги заготовительдер деп койчу. Ошолор кайра эле айрымдары түрмөгө кесилген илгери бир
кылмыш кылышып. Ошолордун баарын чет-четинен түрмөдөн да келишкендери болду. Жана башкалар болду. Ошолор эле кайра эле баягы көнгөн жүн даярдоо иштерине жүргүздү. Бизде ал кезде мына эмеде ийрүү эмеси заводу, комбинат иштейт. Көрсө кыйла нерселер Союздан ажыраган кезде деле иште болгон экен. Эми ошону сактап кала албай калышпадыбы. Анан жүн өткөргөн да апам. Ошону биздин бир кудабыз алып кеткен. Акчасын кийин аласыңар, бирок азыр бере бергиле деп таразага тартып алып кеткен экен. Мен ошону барып өндүрүп алам дагы, мен ошону жол кире кылып, ошону менен жашай берем. Ал жактан анан мага шарт түзүшөт деп атам да. Ойлоп атам да, жыргал экен. Оозум эле ушундай баарын такап берип турат турбайбы деген кыял бар, баламын. Деп анан ошол акчаны өндүрөм деп райондо 5 күн калып, мына ырым бар ошондой. Жол киреге жеткендей акчам да жок, жоон жолпу колумда калтам да жок деп. Туура 5 күн, 5 түнүм жолдо калды дегени бар. Ошо сыңарындай райондо жүрүп калдым, жанагы акчаны бирок алдым. Анан кийин келдим. Келип анан өзүмдө мындай дээримде бар го дейм, саал тың деле болсом керек. 15 жашыңарда үйлөндүргөн ал эмне болгон сүйүү? Сен улам болсун 15 жашта. Мени тилдемиш болуп, эметмиш болуп улам айтып келатасың. Эми 15 жашымда дегенимди саал калпы 16 деп кошуп коелу. 16. Эми бир 16 деле ошол эрте да. Болчу 15. Бул жок 16 эле болом. 16-17ге деле карайынбы. Эми 16 деле. 15 эле деп коелу. Мейли 15 деп койчу. Ошону бирөөнүн ар жак бер жагы жок деп коелу. Бул маселеде кандай десем, бул да бир өзүнчө бир адамга бериле бербеген, ар ким өткөрө бербеген бир тагдыр, бир өзүнчө бир биздин үй бүлө, мына өзүбүздүн үй бүлө дагы ал кездеги ошол кайын журтубуз деле булар кандай болот, кантет деген кооптонуулар болду го. Бирок менин андан дагы ал эч нерсе эмес экен. Адам 15-inde 16-сында үйлөнсө үйлөнө берет. Бирок 16 деп атабыз, 17 жашар ата болуш мына маселе экен. 17 жашыбызда улуу кызым Айзура төрөлүп, ушуну багабыз да эми. Башкача айтканда, биз өлүп кала берсек макул, бирок бул кыз чоңоюш керек. Мен ошондо Шаршен атындагы Чүй облустук театрда иштеп калдым. Ошондо иштечү элеңер? Иштедим, иштебесем мени ким багат? Мынакей мен кызыктайтыңыз. Мен деген ошол жанагы филармонияда окуп студияда жүргөндө эле 14 жашыма, кыскасын айтканда 14 жашынан бул мен билгенден азыр мен менен жакшы үй бүлөлүк катташ кылып турабыз. Кадимки атактуу гений акыбыз Рамис Рыскулов болуп туруп, 14 жашынан өзүн өзү багып, анан мындай неме кылып жөндөп кеткен. Анан ушу мен экен. Анан мен Сейтек балдар борборунда иштейм. А жерден айлык алып көнүп калгам. Иштеп, эмгектенип. Мен ошол жерде баягы кружок сабак өткөн балдар, Сейтек балдар борборунда азырда иштейт го. Өзүмөн улуу балдарга сабак берчүмүн. Улуу балдарга, кыздарга. Кээ бир кыздар мени тоотпой, мындай бир ар кандай сөзүн айтып, тийишип, ойноп ушунча. Анан кийин алар менен ойноп кетем, аралашам. Жанагындай бадминтон ойнойбуз, шаардык орусча сүйлөгөн кыздар. Орусча сүйлөп коесуз? Орусча сүйлөп коем. Анан алар тентегирээк болушат. Ачык айрым, тентек. Бирдекени батынып сүйлөп ийген. Кээде менден өшкөндү билесиңби деп сурайбызчы. Чарт эле баягы жерден мен кулагыма өөнү учурайт да, айылдын баласы эмне деп атат деп элечи. Деген жерден анан токтотом. Болду, жал жактабагыла деп кыргызча айтып токтотуп, давай сабакты өтөбүз, мен отчет беришим керек деп турган. Таза тоотпой баштаганда азыр Шарипа Кемелгазиева деген жакшы бир эжебиз бар. Мына ушул киши жетекчибиз эле. Мен ошого арызданам дечүмүн. Анан ал тилдеп койчу. Анан токтоп калыш. Анан ушундай болуп иштеп жүрдүк. Мына мен биринчи анын зарплата алат экенимди билбей иштеген болгон, 3 ай албай жүрөптүрмүн. Аным чогулуп калыптыр. Анан сен зарплатаңды алып жүрөсүңбү деп калды тиги Шарипа Кемелгазиева.
эжекебиз. Ал Мейлихан Козубеков деген чоң Залкар комузчунун окуучусу, комузчу, обоончу, композитор эжебиз бар. Азыр ошо киши күбө да, ушу менин балалык көп ошо иш эмгек баштаган. Анан да ты чё? Кызыксың го сен? Ал деди, каяка барып алам дедим. Десем, эски Дом пионеров деген бар. Ошонун биринчи этажында оң жагында касса турат. Ошо эки бар эле документиң менен барып ала бер деди. Барсам 3 айдыкы чогулуп калыптыр. Канча миң сом? Бул эми мынакей сомго каяктагы миң, ал кезде рубльда эмес, сомго өтүп калганбыз. 93-жылы эле да. 93-жылы болчу, сомго жаңы ошкон кез 50 сом менин зарплатам экен. 150 сом алдым. 150 сом алганда эле баягы Бакыт деген раматылык болуп кетти, бир досум ээрчитип алган. Баягы чоң окуяга бараткансып, жок башка Бакыт деген. Анан кийин баягы экөөбүз барып алдык да. Баягы 150 сом колго тийди. Экөөбүз тең ачкабыз. Анан кийин биринчи эле курсак мен бармын деп такылдата баштады да. Жүр дедик. Ал кезде мына азыркы Айпери салону деп койчу, ошонун алдында улуттук кухня деп элдер туруп алып тамак жеген тегерек үстөлдөрү бар. Анан ошо жерде мантысы мындай болчу. Андай манты азыр жок эч бир ресторан, кафе. Үйдөн мүмкүн кээде жейсиң. Анан тегел ошол мантыканага бардык. Өзү негизи эми культура боюнча порцияда 5 штуктан жеш керек болот. Анан уялабыз да, аны билебиз. Анан как будто биз менен кошо дагы бирөөлөр келгенсип, тиякты бир карап, биякты карап, бери жакта туруп алып, анан кийин биз анан жанагы жерден бир 2-3 порциядан алып алмай да. Ошон менен экөөбүз алдыбызга жанагындай желим табакка салып берчү. Ошондон алтыны коюп алып 15 мантадан. Таң каласың да, сен өзүң арык, баягы тамактан өзүңдү чектеген кызсың, анан күлө бересиң да. Бизге эмне? Ал кезде ачка лукулдап турасың, сен ал жакта бир 2 сутка, бери жагы бир ачкачылык бар да. Кыйын заман. Көрсөбүз ачарчылыкты өткөргөн экенбиз, билинбей элечи. Анан 15 штук. Анан кийин баягы жерден 15 штук мантыны улам, ар жактан түгөнгөн кезде бери үстөлдүн четинен алдыбызга эки жакта карап жылдыра калып, анан кийин жеп курсакты нык тойгузуп мантуга. Андан чыгып алып, анан кийин тойгондон кийин мынакей ушул жерде чоң философия жатат да. Адам улам бир нерсе болгондо, улам кийинки муктаждык өзүнөн өзү көрүнүп, анан ушундан улам ошол ач көздүк айланып кетет окшойт. Бу деле болсо, бу деле болсо да артыкча болбойт эле. Ай мындайым болсо деле деген азыр жашоодо мына көрүп атпайлыбы, киши болдук, жана башка. Андан кийин бутум жакпайт ушу өзүмөчү. Мындай бассам эле, туурулган эле байкуш бир бутум, бут кийимим эле бир желме кустай. Ага чейин көрүнчү эмес. Ага чейин көрүнгөн жок. Мантыга тойгондон кийин бутум көрүнө баштады. Акча бар, калтада кичине тээп атат да. Анан кийин эле Бакыт дедим. Не деди? Жүр, Тулпарга барабыз. Тулпар деген бут кийим эметкен. Бизде ошону өзүбүздүн өндүрүштү кийчү элек ал кезде. Андай сырткы, сырттан өзү деле азыркыча импорт товарлар көп келбейт. Анан ошол жерден тандап, анан туфли алдым. Анан калган нерселерди ошонун четинен ушинтип бир кенен кесир бир 5-10 күн жүргөнгө жакшы болду. Анан баарынан кызыкты айта бер. Демейде ал жерде тим эле күнүгө жөө 2-3 каттай ич элек. Биз мунагу набережный аркы Восток 5 деп коелучу. Чыгыш 5 районунан филармониянын ортосуна. Мындай жөө кеткибиз келбейт, чиркин. Таксиге отурдук. Кайра кечинде келип туруп, дагы бир таксиге отуруп алып, түнкү эмеде мынагу 1001 түндүн жанында түнкү базар болчу. Ал жерде тамак аш сатат, түндө жана бекинип алып, ичимдиктерди сатат, тигиндей сатат, өзүнчө эле бир кызык да бака-шака. Дүйнө өзүнчө эле. Ошол жака келдик, ал жерден баягы кечки ашыбызды тамактандык. Тим эле сонун болуп эле калдык канча-мынча. Менимче бирден көз айнек алып тагынсак керек эле. Үй бүлөгө эчтеке калтырган жоксузбу? Жок, мен ал үйлөнө элекес болуп атат. Ошону айтып атпаймынбы? Анан ошентип иштеп көнүп калгам, мен алыс кетип калган турбайм. Анан театрда иштейм да. Театрда иштегенде менин айлыгымдын аты 300 сом. Бул эми анда кичинеден акырындан сомдун куну ылдыйлап түшүп
доллардыкы көтөрүлүп кеткен кез убактар болчу. Мен 95 иштедим ал жерде. Анан 95'te ошо иштеп жүрөм, 300 сом болуп аталганы менен колуңа тийгени 270-260 болуп тиет. Жанагыны эсептесем биздин азык түлүккө ошону бир жана дүңүнөн саткан, азык түлүктү дүңүнөн саткан да жерлер бар болчу албак. Ошондой жерден барып баягы ун, май, чай, макарон, кыйналып жашаган кишинин основной рациондо ушулар турат экен да. Ошого окшогондорду аласың. Этти эми жөн эле койбойлу деп кичине мындай бир тооктукун алышың мүмкүн. Анан жана башка кылып, анан калганы ушу бир жол киреге, ар бир кишини баскан турганга деп артат да. Анан ошол кезде мен анан ата болуп, мына ушинтип анан бала бактык да. Бир жолу ушул Айзураны көтөрүп, немеге алып бармак болуп калдым, жана Таразага тартат да ай сайын бала. Анан ошого алып барып келе калмай болдум. Ылдыйраак бир жерде ошондой бир өзүбүздүн фап эле эмнеси билбейм. Мен мына ГЭС 3 жакта жашачубуз. Ошо Эне сай жакта экен. Бардым. Барып анан кыш, ал кышта төрөлдү да өзүндай. Кыш күздө төрөлүп анан кышта кичинекей кези болду, ымыркай. Анан кар жаап анан күн укмуштай ачылган бирок. Анан мындай бакта, тротуардын үстүндө жанагы бутактарда карлар тимеле бир карыш болуп туруп калат го эртең менен. Кооздугунда кеп жок. Баягынын улам бетин ачып, улам карап алып, тойбой, биринчи бала бир башка да. Ушу жолдон келатып да кичине бетин ача калып туруп, суукка карабай өбүп алып, кайра жаап коюп, келатып анан бири ачып коюп унутуп калыптмын, ушундай көтөрүп келатсам эле кичине жел болдубу, же бир карга конуп учуп кеттиби билбейм. Лап деп эле жанагы тротуардын дарактагы кар келип бетинде мындай бешели болуп эле кар жаап туруп калды. Эми кичинекей бала да. Шашканда киши эмне кылып берин билбей калат экенсиң да. Үйлөсөм учпайт, кайра жабышып атат, карачы. Мыкчып ала калайын десем, бетин тытып алчудай болуп эле. Айлам заматта түгөнүп кетти. Анан мындай колум менен мынтип калсам, деп анан ким алып мурду ачылган, ооз ачылганын көрдүм. Анан бетинде карын тазалап, анан келип анан кийин айттым, мен экинчи көтөрүп мен эч жака барбайм. Апасына айтып, будан кийин таразасына тигиндей мындайына деп мен барбайм болду. Деп анан айтып анан ушундай окуялар болду эле. Анан коркчумун. Карап отуруп, заман кыйын. Ушулар кандай келечек күтүп атат булар деп. Биз да чоңоюп алдык, башка болду, кандай болот деп. Милдет артылат экен. Мен токтолдум мына ошол мезгилдерде. Чындап токтоло баштадым. Чындап эле ойлонуп, чындап эле бир эртеңки күндү неме кылып, кээде кыялданып коем. Күнүгө мынча бир нерседен бир ушу бир чогулта берсем, акчам канча жылда барып бир канча сум болот деп. Деги эле түшкө кирбейт эми, эчтекеге жетпечү дейле. Түгөтүп коесуң, бар болуп калат, жок болуп калат. Эмне деген күн көрөрүңү тобокелге салып жашадык. Көрсө өнөр жанагындай, искусство курмандык талап кылат дегендей, сен канча нерседен тайып кетпей, буйтап кетпей, ошол кезде мына сооданын тилин таап, айрымдар кызыл кулактык кылып, алып сатарлык кылып, дагы бирөөсү бизнес деп коюп, коммерция деп коюп, мындайча айтканда бир жаштар деле, улуулар деле, улуу кичүү бир нерселерди баштап базарга чыгып ушинтте, мен ушул нерсени жасай алган жокмун, сунуш болгондо дагы жакчу эмес да. Сиз математиканы жаман окусаңыз жакпайт да. Жок, кеп анда эмес, мен математиканы деле үйрөндүм. Айла жок жанагы тиги продуктуну эсептеп алып атып үйрөнүп алдым. Анан бирок эми кандай болду? Жакпайт да көңүлүмө. Жада калса ошол кезде ушул Айзура төрөлгөндөй жардам берип кой, ошолорду баш көз болуп барып көрүп, турмушун көрүп келели деп айылдан союштарын союп алып, ун картошкосуна чейин жүктөп алып, акыш эжем жездем келген экен. Бирок ошол боюнча ошолор ушул Бишкекте калып калды. Азыр турмушу немеси Бишкекте болуп, ошол эжемден. Анан келишти да. Келип өзүм мындай чучуктай жерде жашайм. Аны ошо театрдан таап берген, ошол общежитие кылып алып беришкен экен да. Бир жагы полдом, дагы бир жеринде баягы убактылуу времянкасы бар. Анысынын эки бөлмөсүнүн бирөөндө эле турат. 4 чарчы мындай кичинекей жерде. Баягы жерге келишти. Алардын алып келген баягы азык түлүгү деле батпай калды, эч жагына кое турганбыз. Мен көп байкайм да.
Жарды өлкөлөрдө эч качан руханий байлык жөнүндө айтылбайт да. Бул курсагы тоюп, антимиткенде анан ошо руханий жакты казып башташат. Биринчиден руханий жакты казган бул тынччылыкта да казылат. Бирок тынччылыкта руханий жактын сен теориясын гана үйрөнөсүң да. Ал эми чыныгы кыйынчылыкта сен ошо руханияттын өзүндө болосуң. Ишенесизби? Мисалы согуш мезгилинде деп коелу. Адамдар кандай боорукер, кандай гумандуу болгон. Себеп дегенде биримдик, ынтымак дегендин баардыгы ошондой мезгилде күч алып, ал чындыгында өзүндө болгон. Качан адам жайчылык, тынччылык, токчулукта кезинде бул бир мындай бир эриккенден ар кандай балелер чыга баштайт. Жада калса көмүлүп ушинтип кеткен нерсе. Жанагы коңуз жөнүндө мага бир жакшы Бакбурбек деген байкебиз айтып берди эле. Жана коңуз тоголотуп жүрөт го. Кыктан немеде бирдекелерди тоголок шарикти бала кезде көрөсүз элек. Ошондой тоголотуп өзүнөн да чоң кылат. Аябай чоң кылып тоголок кылат да, анан үйү бар коңуздун. Ошол жака өзү кирип анан жана дүнүйө көрөт экен көрсө ошону. Ошону алып кирем деп анан жанагы үй жабылып чыга албай өлүп калат экен да ичинде. Мына ушундай коңуз жашоону көрүп аткандай да айрым калктын катмары. Мындай ашыкча бирдеке неметип алып, ошол түбүнө жетип түрмөгө түшүп, ошол баш кара башына көрүнүп белекет болуп бир чоң өнүп түмөлө бир маалда эле жомок кайра эле банкротко учурап калып. Алкымдын кенендиги да алды, көкүрөктүн тойбостугу. Көкүрөгү тойбойт. Ошодо. Мына ошон үчүн экөөбүз аракет кылып атпайлыбы далбастап ошо көкүрөк тойгузалы. Агайым, эмне десеңиз? Эми бул махабат темасына кайрылалычы. Сиздин укмуш коошуңуз темада тим эле ушундай. Сиздей ушул махабатты даамдуу кылып берген киши жок да. Тим эле таткың келет десең, мындай тилиңдин учунда турат. Анан бул эмне ушунчалык бул акын төкмакын жүрөгүнүн түпкүрү менен, чын ыкласы менен сүйсө керек да. Төкмө акын менин башка кесиптештерим, замандаштарым, анан дагы басымдуу бөлүгү мына шакирттерим, окуучулар. Бул төкмө акындарда чынында өзгөчө дүйнө бар. Эми мен буга төкмө акын болбосом деле ошондой баа берет элем. Айтып атпаймынбы, мен төгүп ырдап кете электе, эч нерсем калыптан электе эле мага эң кымбат, супер, совершенный, башкача айтканда жеткилең ушундай бир адам деп айтканда кичинекей болуп калчудай сезилген устаттарым болду деп. Мына өзгөчө дүйнө болот. Айрыкча эле чыгармачыл адамдарда бул көбүнчө могул поэзия менен ошол касиет жугушуп ыр жазгандар, музыка чыгаргандар, композиторлор, сүрөтчүлөр, театр адамдары, булар кичинекей махабатты деле чоңойтуп алат чынында. Маселен, булар башка көз менен карайт. Жашоонун өзүн ошондой бир жакшы нерсеге эметет. Ырас бир көрүнүштөр, ажайып керемет табияттын сулуулугу баардыгы келип туруп, маселен бир ошо бир махабат темасына бир элемент болуп берип кетиши мүмкүн бир учурларда. Мына кызыктай маселе да, муну түшүндүрүш кызык. Өзү негизи поэзия эмне дегенди түшүндүрүш кыйын экен. Мунун так, толук бир-эки сөз менен жооп экен. Махабат эмне дегенге жооп бере албайсың. Аныктамасы жок. Өмүр эмне, өлүм эмнени түшүнбөгөндөй эле маселе экен да. Аныктамасы жок. Аныктамасын тапсаң ал күнү анда сен же бактылуулуктан, же багыңан, же шоруңан жок болуп кетишиң мүмкүн да. Анын аныктамасын табылбаганы менен жакшы бир чети. Табылбайт да, табылбайт. Махабатындай колуң жеткен махабатындай даамдап, мындай сезип көргөн жакшыбы, же жетпей калган махабат жакшыбы? Махабатты кол менен кармаса болот бекен. Эми мындай көркөмдөлүп айтканда да, мындай сенин тууруңа ошол махабат консо. Мен түшүнүп атам, мен бага калп эле келесе болбойн, мындай да айтайын. Чынында мен эми калп эле келесе болбойн. Мен эми түшүнүп атам, мындай да. Маселен, сиз бир жигитти сүйүп калдыңыз да.
мына ошондой болгон шартта ошол сен аябай ашык болуп күндө көргүң келип издей берген же болбосо ошонун бир айрым баардык нерсеси жагып эле бир да кемчилик жок, тескерисинче сен жетпеген сонундардын баары ошондо, сен көксөгөн нерсенин баары ошондо, сен издеген нерсенин баары ошондо болгон сезим башталды деп коелук. Анан сен ошол ал дагы ошону жоопсуз калтырбай, ал дагы сага ошончо ашык болуп калды. Анан экөө баш кошту, үйлөндү, балалуу чакалуу болду, кыялдарын ишке ашырды, жанандай деген нерсени мүмкүн айткыңыз келип аткан. Ушундай? Бул ошо жана кол жеткендегиси да, кармалап көрүп, татып деп атканыңыз. Ал эми татпай калган, жетпей калган болсо ошентип бирөөгө ашык болдуң жанагындай. Бирок аныңан андай жооп болгон жок. Ал сага таптырбаган сайын кызык боло берди, таптырбаган бойдон кетти, жолукпаган бойдон калды, сен сүйгөн бойдон калдың, ал сүйдүргөн бойдон кетти. Экөөңдүн жолуң дагы бириккен жок, жетпей калдың, кыялдар ишке ашкан жок, ал экөөңдүн ортоңдо турмуш болгон жок. Мына бул жетпей калганы деп атасың. Бирок ушунун жеткени, жетпегени аралашып келип туруп эле баары бир бул махабатка аныктама болуп бербейт. Бербейби? Баары бир. Бул бир балекет нерсе да. Бул менин оюмча Бул балекет нерсе көп келген окшойт да. Кудайлык касиеттерге ээ деп коет да. Мына орус тилинде жакшы жарашыктуу айтылып кетет мындай. Орусча айтып көрсөңүз. Кандай десем эми мындай бир Божественный. бир божественный деп коесуңбу? Же мындайча айтканда божий маселе да, кыскасы. Кудайлык маселе. Сүйүү ошо кудайлык маселелердин бирине кирет. Мүмкүн керек болсо кээ бир лирик акындар сүйүү бул кудай деп деле айтышкан. Айта берет. Мен деле кээ бир ырларымда бир ошондой сыпатта берген жерим бар. Мен Арузатым деген ырды чыгарганда түз эфирде радиодо интервью берип атсам, бирөө чалды эми ал дин өкүлү экени билинип турат. Сиз Арузат деп ушу атты туура эмес коюп койгон жоксузбу? Биз Арузат деп тиги Аллахка кайрылабыз да. Андан башка Арузат жок деди. Мен кесе жооп бердим. Арузат бар, ал менин ырым. Арузат ошонун карманы ошол мен үчүн Арузат. Мына көрдүңбү? Ушундай ар ким өзүнүн акылына, чөйчөгүнө жараша баягы кенен дарыя турмуш болсо, ошентип суза берет. Ал эми махабаттан кандай? Чынында эгер мен махабатты аябай сонун жеткизип берип аткан болсом, мунун баардыгы жасалма чыккан эмес, башка эмес. Чындап чын көңүлдөн, башкача айтканда ыр дегенди бул баягы мен бала күндө жасап жүргөн винчак эмес да ыр. Ыр дегенди жасабайсың. Ыр деген сени жана Зайыр досунун бир жакшы сабы бар. Ырлар мени жазышарын билбепмин дегендей. Ансыгандай ырлар ал сени жазып, сени киши кылып, же сени ит кылчу нерсе. Ал өзүңөн да бийик кудуретке чыгып алат кээде. Ошо сыңарындай эле махабат сезими бул ар качан сенден бийик турган маселе да. Сен жашаган жерден бийик турган маселе болуп кетет. Демек ошон үчүн мен аны жанагындай божественный деп өзүң айтып аткандай, мындайча айтканда кудайлык кудуретке ээ болгон бир сапаттардын бири. Бул бирок туура мындай эркек аялдын, кыз жигиттин ортосундагы нерсе экен. Анан махабаттын дагы өзүнүн бир кээде ойлоп койчумун да, бул бир адам сыяктуу эле окшойт деп. Мунун бир өзүнүн жаш курактары болгондой эле. Мисалы үчүн бала чак, жетилген курак, орто курак, анан улгайган курак деп бөлүп жүрөбүз. Махабаттыкы да ошондой болуп калышы мүмкүн. Анын наристе курагы болот экен да. Наристе курагы ошо жанагы таза убагы, сен ошо бири-бириңе жана сен айткандай кол тие элек убакыттар мезгили ошол жанагындай наристе бала кези болуп, ал кезде эч кандай мисалы талап кылбайсың ал ашык болгон адамыңан эч нерсени. Кайра менден эмне керек, менден буга кандай жарык керек, мен ошону чачайын деп эле турган учур болот. Анан кийин ал кийин формаларын өзгөртүп, жанагындай жетилип, башка болуп, мисалы ошо аябай бири-бирине ашык болуп турмуш куруп, анан турмуш кургандан кийин кайра турмуштук маселелер алдыңкы планга чыгып, баягы жарык чачышуулар, башкалар экинчи жагында калып кетип атканы буга күбө. Бирок ушунун баарын махабат деп ойлошпосун да. Махабат эмес. Ал башка.
Махабат деген бул бир таза кезинде эле махабатынан махабатты менин оюмча эмес. мына эми биз көп мисал кылабыз. Эмне десек эле биздин Чыңгыз Айтматов деп киребиз го. Жамиляны. Ошо сыңарындай Жамиляны айтып туура мынакей. Ошо Жамиляга болгон Сейиттин сезимдери болуп атат го. Ал ошол махабат. Мына ошол махабат. Данияр менен Жамилячы ээрчишип кеткени Жок, алардыкы турмуш. жетилген. Мисалы ал экөө жетилген куракта болчу ал учурда. Ал экөө кадимкидей эле турмушта кол кармашып кетти. Мындайча айтканда өздөрүнүн эми осол болбосун физикалык талабын канааттандырышты. Жана башка турмуштук талабын канааттандырышты. Тиги мен жетим экем, жок дегенде ушуну колукту кылып алып бир башым эки болсун деди. Турмуштук социалдык вопростор менен кетти. Махабат Сейитте калды. Сейит Жамиляны сүйгөн да. Ооба. Айтып атпайбы? Экөөнүн баягы бир жанашкан кезинде тигил ошол жакта жатып анан кийин мындай түн болгон жок дейт го мен үчүн керемет. Дагы булар шыбырашса экен, дагы сүйлөшсө экен деген маселелер. Айтматовдун өзүнүн сценарийинде. Мына ошого өңдөнгөн, экөөнү качып кетсе экен деп атат. Бул эгер ал көз карашы азыркыдай жанагындай мен колум менен кармайм, махабатты башка кылам десе, анда ал Сейит кызганып, Даниярды кубалап, тиги жеңесин эмне болсо дагы кээде ошо эркелеп, же болбосо өзүнө тартканга аракет кылат эле да. Жок, ал Жамиляга эмне жакса, жакшы болсо, ал үчүн ошол бакыт болчу. Мына эгер сүйүү болсо, махабат болсо, ошого окшош бир сүрөттөөлөрү бар. Кандайча, мындайча өзүң чыныгы менин махабатыма арналган сүйгөн адамым дегенге эмне жакшы болсо, сен ошого жардам гана бересиң. Сен ошого дем гана бересиң, колдойсуң, кубаттайсың, коштойсуң. Эрежеге бербейт да махабат. Махабат эреже деген нерсенин өзү бул поэзия бар, махабат бар жерлерде талкаланган маселе да. Эреже болбойт, аттайт. Эрежеби? Эми эреже кандай? Эреженин өзү махабаттын жанында күнөөкөр. Сонун айтылды сөз. Чөчүн? Ал эч кандай. Эрежелер, канондор эч кандай бардык. Тилекке каршы бүгүн махабат тууралуу гана учкай кеп болуп калды. Алдыда дагы өлүм, өмүр жана башка улуу темалар жөнүндө сөздөр козголбой калды. Бирок буюрса дагы бир жолу ушинтип маектешүүгө чакырсам келеси агам. Кудай буйруса маектешебиз да. Бул жакшы нерсе. Ошо экөөбүздүн маекке кызыккан кишилер болсо, аларга керек болсо, эми бул сен баягы эфирге чыгарат экенсиң, интернетке чыгарат экенсиң дегендей. Анан ал жактан да өз бир максаттары бар да. Ошолор жакшы болуп кетсе, албетте биз сүйлөшө эле беребиз да, анда убакыт болсо. Жок, мындай улуу адамдардан улуу сөздөрүн алып, мындай элге жайылтып, элге сиңирбесек болбойт. Алардын балким көкүрөгүндөгү бир кандайдыр бир сонун сезимдерин ойготот чыгарбыз. Ошолорун сугарып өтөт чыгарбыз. Мүмкүн. Ошондо бир бүчүр байлап калат чыгар эртең. Ошондуктан мына ушул улуу максатты көздөп эле сизди интервьюга чакырдым. Рахмат. Баш тартпай келип бергениңиз үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат. Улуу маегиңизге абдан рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Ошол урматтуу менин көрүүчүлөрүм, сиздердин көптөгөн суранышыңыздар менен Элмирбек мырза менен маектешүү болду. Бул биздин бир кайсы бир балким башталышыбыз, маегибиздин бир бөлүгү десек болот. Эгерде сиздерде кызыктуу суроолоруңуздар болсо, каалоолоруңуздар болсо, буюрса бул маекти кайталайбыз. Дагы бир ирет отуруп алып, башка темалар жөнүндө сүйлөшүүбүз мүмкүн. Комментарийде өз пикириңиздерди калтырууну унутпаңыздар, катталыңыздар. Дагы кимди көргүңүздөр келет, ошол жөнүндө дагы жазсаңыздар күтөбүз. Ошол кайрадан көрүшкөнчө саламатта аман туруңуздар.